Günөөдөн сактанбай, арам иштерди кыла берип, зулумдукту кыла берип, Алланы эстебей, ошентип анан кийин бунун өмүрү түгөнүп, өлүм келип кала турган болсо, анда чатат. Анда таш болуп периштелер түшөт экен. Райымсыз азап периштелер түшөт. Жөн чыгарбайт экен да, рухту айтат экен, ey сасык рух дейт. Чыккын. Алда жөн чыкпайт экен. Эки түрлүү бар да, адамдын жаны момун таза руханиятына, таквага мээнет кылгандыкы, анын хадисте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, чанаштын оозун чечип, суу чыгарып бергенде кандай жеңил чыгат. Жумшак чыгат да, момундун руху денеден жумшак чыгат дейт. Ал эми фасык кафырдын руху ал чыкканы чатак дейт. Ал кандай десе, балыктын кабыргасын көргөнсүз мондай болгон. Темир боло турган болсо, тескерисинен сууга салып койгон жүндү берки жагына тартсаң чыгарсың, чыгара албайсың. Ошон үчүн кээ айтат, анау бир өлүм болот экен, кумурска чаккандай. Бир өлүм болот экен, тирүү эчкинин терисин сыйрыгандай.